Менде саясатты реформа ишке ашырууга саясий эрк бар. Бул менин президенттик ишимдин маңызы жана эң бир артыкчылыктуу багыттарынын бири. Коррупция менен күрөшүү менин президент ишимдин ири багыттарынын бири. Мына жакында эле темир жолдогу ири коррупциялык схема ачылды. Бул эми схема кече эле жакында пайда болгон эмес да. Бул көп жылдан бери келаткан схема деп мына эсептейбиз. Мына ушундай маалыматтык органдар мага да беришти. Эмнеге бул ачталган эмес? Эмне үчүн дегенде, ошо текшерүүчү органдар менен ошол жердеги иштеп жаткан, темир жолдо иштеп жаткан кызматкерлер менен алар биригип алып бул схеманы түзгөн. Ошондуктан көп жылдан бери бул схема ачыкка чыккан эмес. Биз ичип жеген аткамилер менен гана эмес, аларды жаап жашырып, кошо табакташ болуп келаткан укук коргоо органдарына да бетин ачышыбыз керек. Урматтуу мекендештерим, буга чейин эч жерде айткан эмес элем, бүгүн мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетейин. Мен мамлекет башчылыгына келгенимде тышкы саясатта чиелешип калган маселелерди, коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мурас калдым. Тышкы саясатта түйүн болуп калган маселелерди чечүүгө көп убактымды жана энергиямды короттум. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык дегенекчи коңшуларыбыз менен мамилени түздөп, алардын бизге болгон ишенимин бекемдөө аракетине менин президент алгачкы 1 жылдык убактым кетти. Реформалар өз жыйынтыгын берет. Эл ичинде жарды эл саясатчы, бакубат эл саякатчы деген сөз бар. Ашкере саясат эмес, жаратмандык эмгек менен алектенген, анын акыбетін көрүп, татыктуу эс алып, дүйнө кыдырып, саякат курган, балдарынын ден соолугу үчүн билими сапаттуу болгон бакубат коомду курууну максат кылабыз. Кадырлуу элим, журтум, мен сиздерге ишенем жана сиздерди ишендирем. Ал үчүн урматтуу мекендештерим, бизде бардык шарт бар. Ар дайым элибизде аманчылык, жерибизде тынчылык болсун. Сүйүктүү Кыргызстаныбызды жараткан Кудайым өзү колдосун. Рахмат сиздерге. Иштерибизди ар дайым Кудайым жакшылык ийгиликтер менен коштоп жүрсүн. Рахмат. Мурунку президент Алмазбек Атамбаев пневмония дартына кабылып, ооруканага которулду. Бул тууралуу УКМК билдирди. Ага ылайык кече 29-июнда Атамбаев ден соолугу начарлап жатканын айтып, андан коронавирусту текшерүү үчүн ПЦР тест алынган. Натыйжада ковид аныкталган эмес, бирок пневмонияга кабылганы белгилүү болгон. Ошол эле күнү дарыгерлер онлайн консилиум өткөрүп, өпкөсүнүн эки тарабы сезгенгенин аныкташкан. Буга байланыштуу ал ооруканага жаткырылган. Акыркы жумада Атамбаев жактоочусу жана туугандары менен бир нече ирет жолугушуп, кагаз жана буюмдарды алган. Бирок УКМК вирусту алдын алуу үчүн абакта жолугушууларды уюштурбай, элди айнек тосмо аркылуу көрүшүүнү сунуш кылат деп айтылат маалыматта. УКМКнын билдиришинче, Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошовдун жакын тууганынан коронавирус чыккан жана ал аны менен байланышта болгон. УКМКнын абагы штаттык режимде иштеп, республикалык штабтын талаптарын аткарып жатканы кошумчаланды. Ошондой эле кызматкерлердин бардыгы текшерүүдөн өтүп, оорунун симптомдору табылган эмес. Булак Спутник KG. Жогорку кеңеш күзгө чейин каникулга тарады. 6-чакырылыштагы Жогорку кеңештин 6-сессиясы өз ишин аяктады. Парламент төрагасы Дастанбек Жумабековдун 30-июндагы кезексиз сессияда билдиргенине караганда, бул сессияда парламент 136 мыйзам, 614 токтом кабыл алды. Өкмөттүн, Улуттук банктын, башкы прокуратуранын, эсеп палатасынын жылдык отчеттору угулуп, жарандардын 15372 кайрылуусу каралганын билдирди. Жогорку кеңештин акыркы жыйындарында жапырт кабыл алынган мыйзамдардын ичинен маалыматты манипуляциялоо жөнүндөгү мыйзам, сөз эркиндигине, демократиялык жетишкендиктерге каршы мыйзам катары коомчулуктун кескин сынына кабылды. Жогорку кеңештин регламентине ылайык, депутаттар 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмгек өргүсүнө чыгышат. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө ишин баштайт. Быйыл 4-октябрда Жогорку кеңештин 7-чакырылышына депутаттарды шайлоо болот. Булак Азаттык. Президент Жээнбеков
Азырынча кайрадан карантин киргизүүгө барбайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 30-июнда жогорку кеңеште өкмөт мүчөлөрү ант бергенден кийин сөз сүйлөдү. Мамлекет башы эпидемиологиялык кырдаалга кайрылып, азырынча чектөөлөр аркылуу абалды көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк бар деп, кайрадан карантин киргизип, кырдаалды күч менен көзөмөлдөө азырынча зарыл эместигин белгиледи. Ошол эле мезгилде президент өзгөчө кырдаал режими, карантиндик чектөөлөр алынгандан кийин тескерисинче оору күчөп кеткенин, ага жоопкерчиликтүү мамиле жасалбай жатканы менен байланыштырды. Чектөөлөр алынгандан кийин оору күч алып, медицина кызматкерлеринин буга чейинки кылган ишин жокко чыгара турган деңгээлге чейин жеттик. Буга айрым саясатчылардын оору жок, бул бийликтин саясаты деген жалган сөзүнө ишенип алган кээ бир мекендештерибиздин ооруга жоопкерчиликсиз мамиле кылуусу негизги себеп. Базарларда, соода борборлорунда жана башка коомдук жайларда адамдар санитардык талапты сактабай жүрүүсү күчөдү. Президент ошондой эле өлкөдө аштойго уруксат берилбесе да, көп киши чакырып аштой өткөргөндөр болуп жатканын белгилеп, муну жалпы кыргыз элине кылынып жаткан кыянаттык деп атады. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле жалпы элди коронавирус илдетинен сактанууга медицина жана башка тиешелүү органдардын кызматкерлеринин күнү түнү иштеп, кылган аракеттерин сыйлоого чакырды. Вице-премьер Эркин Асрандиевден коронавирус аныкталды. Бул туурасында өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Учурда Асрандиев ишин оочолонуу режиминде улантып жатканы айтылат. Оорусу жеңил формада өтүүдө, ал тийиштүү дарылануудан өтүп жатат жана өзүн жакшы сезип калды деп айтылат маалыматта. Ошондой эле өкмөттүн аппарат жетекчиси Талайбек Темиралиев, Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов, транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов оорулар менен байланышта болгондуктан оочолонуп иш алып барууда. Буга байланыштуу аталган кызматкерлер бүгүн өкмөт мүчөлөрүнүн жогорку кеңеште ант берүү аземине катыша албайт. Булак Спутник KG. Бирөө жан берип, экинчиси кансырап жатат. Велосипедчен 2 адамды унаа сүзүп кетти. Манас аэропортуна бара жаткан жолдо велосипедчен 2 адамды унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу бүгүн 30-июнда Facebook колдонуучу билдирип, жеринен тартылган видеону чыгарды. Алдын ала маалыматтарда бирөө жан берип, экинчиси кансырап жатат. Жарым сааттан ашык убакыттан бери тез жардам кызматы жетелек дейт. Видеодо көрүнүп тургандай, милиция кызматкерлери жеринде иштеп жатышат. Булак элдик медиа. Кыргызстанда ооруканаларда дары-дармек жетиштүү, дүрбөлөң болуунун кереги жок. Бул тууралуу саламаттык сактоо министринин орун басары Мадаймин Каратаев 30-июнда онлайн брифингде билдирди. Акыркы 2 күндө дары кымбаттайт экен, жетишпейт экен деген дүрбөлөң сөздөр болуп жатат. Бул туура эмес. Ооруканаларда дары-дармектин запасы бар. Чоң фармацевтикалык компаниялар бизге берген маалыматка караганда бүгүнкү күндө аларда да дары-дармек жетиштүү. Ошону менен катар Каратаев саламаттык сактоо министрлигине монополияга каршы мекеме менен бирге дары-дармектин баасын негизсиз кымбаттатып сатууга каршы иш жүргүзүү тапшырмасы берилгенин кошумчалады. Соңку күндөрү дарыканага кезек күткөндөр көбөйүп, негизинен вируска каршы дарылар жок болуп жатканын социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары жазып жатышат. Соңку күндөрү өлкөдө коронавирус боюнча абал курчуп турат. 30-июнда бул илдеттен бир күндө кайтыш болгон 7 бейтап катталды. Буга чейин өлүм көрсөткүчү суткасына 1-2-3 адам болуп жаткан. Жалпысынан 18 марттан 30 чейин өлкөдө коронавирус 5296 адамдан табылды. Алардын ичинен 57 бейтап кайтыш болду. 2370 бейтап айыгып кетти. Булак Азаттык. Ошто жаш балалуу келиндин үйүнөн курал жарак граната табылды. 26-июнь күнү Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мыйзамсыз миграцияга жана экстремизмге каршы аракеттенүү кызматынын өкүлдөрү тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө ок атуучу курал, ок дарылар жана граната табылды. Бул тууралуу аталган түзүмдөн кабарлашты. Куралдар Ош шаарынын Амир Темир кичи районунун аял кишинин үйүнөн табылган. Ага 2017-жылы улуттук, рациялык, диний же регион аралык кастыкты козотуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Анын колундагы баласы эрезеге жетелектигине байланыштуу соттун өкүмү 2029-жылы күчүнө кирет. Ошто жума намаз учурунда социалдык аралык сакталбай жатабы? Казыят маалыматты төгүндөдү. Ош шаарында жума намазда санитардык эрежелер сакталбай жатат деп сүрөтүн тараткан адам окуяны туура эмес түшүнүп алган. Бул тууралуу Ош облустук казыятынын басма сөз катчысы Манас Айтматов билдирди. Буга чейин Аки пресс-репортеру басылмасына күбө Ош шаарындагы жума намазда санитардык нормалар сакталбай жатканын айтып сүрөт жөнөткөн. Анын айтымында сүрөт 26-июнда Черемушка кичи районундагы Абдыкадыров көчөсүндө тартылган.
26 күнү репортерго чыккан маалымат туура эмес чагылдырылып калган. Буга чейин жума намаздарда санитардык нормалар сакталып жатканын баары көргөн. Мечитке кирип бара жатканда бет кап, антисептик каражаттарын берип жатканбыз. Рыспа Абдыкадыров көчөсүндөгү мечитте жума намаздан соң жаназа окулуп жаткан. Сүрөттү карасак адамдар бут кийимчен турушат. Башка жайларда деле санитардык эжелер сакталган жок. Бул сүрөттү динди каралагысы келген адам таратты деп ойлойбуз, деди Манас Айтматов. Булак турмуш кежи. Кувейттен 102 кыргызстандык алып келинди. Jazeera Airways авиакомпаниясынын Эл Кувейт Бишкек багыты боюнча уюштурган чартердик каттамы менен 30-июнда 102 кыргызстандык мекенине келди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Аталган рейс менен Катар, Египет жана Малайзияда калган мекендештерибиз Кувейт аркылуу учуп келишти. Учурда алып келинген бардык жарандар мурда кабыл алынган тартип боюнча тийиштүү медициналык процедуралардан өтүү үчүн обсервацияга жайгаштырылды. Чет өлкөлөрдө калган Кыргызстандын жарандарын жана мекенине келүүнү каалагандарды алып келүү улантылып жатат. Булак Спутник кежи. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирус дүйнөдө тездик менен жайылып жатат. Дүйнөдө коронавирус пандемиясы аяктабай, тескерисинче инфекция күн сайын тездик менен күчөп жатат. Бул тууралуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейесус брифинг учурунда айткан. Баарыбыз бул пандемиянын аягына чыгып, мурунку жашоону улантууну каалайбыз. Тилекке каршы коронавирус аягына чыга элек. Көптөгөн өлкөлөр кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкенине карабастан, коронавирус пандемиясы дүйнөдө тездик менен күчөп жатат. Көптөгөн өлкөлөрдө жакынкы айларда вирус менен кантип жашоо керек деген орчундуу маселе турат деген Гебрейесус. Мындан тышкары ал 6 айдын ичинде дүйнөдө бул илдетке чалдыккандардын саны 10 миллион кишиге жетип, 500 миң адам бул илдеттен курмандыгы болгондугун кошумчалады. Акыркы маалыматтар боюнча коронавирус инфекциясы дүйнөдө 10 миллиондон ашты.